Эфирибизди алдына карай улайбыз. Айтып өткөн конокторубуз да келип калды. Азыр биз суроолорубузду жаадырып баштайбыз. Эгерде сиздерде дагы суроолор болгон болсо, анда узатыңыздар. WhatsApp номерлерибиз кызмат кылат. Өзүнүн дарегине жеткирип жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Жогоруда кино жаатындагы мына клиптер тууралуу да сүйлөшөбүз, маек курабыз демекчибиз. Дал ошол кино клиптерге көптөгөн салымдарын кошуп тартып жүргөн биздин Тынчтык Турдалиев, режиссер, андан сырткары Айтбек Орозбеков, продюсер конокто. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум, куш келипсиздер. Алгачкы таңды кантип тосолдуңуздар? Кутман таңыңыздар менен. Болсун, Аллага шүгүр. Жаңы тургандарга кылайып чыкканы, Аллах Тааланын берген мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө болсо да, бир күндө дагы жаңы бергендиги бул пендесине белек да. Ошол күндө туура колдонгон ал пендеден көз каранды болуусу толук мүмкүн. Сиз адатта кандай тососуз дегеле? Эми тозгондо эртең менен баягы барбы? Эртең менен турганда күндү күлүп тос. Жарык маанай менен тос деген. Мен ошо жарык маанай менен тосгонго аракет кылам. Бүгүн дагы турар менен күлүп, жайнап, үйдөгүлөр менен учурашып, жакшы сөздөрүм айтып анан бияка кеттик. Анан мен бир сөз уктум да, балким чынбы калпы билбейм, киномендер уйкучу болот деген. Ушул тууралуу. Мен негизи эрте эле турам, 7-лерде турам негизичи. Көм калгам да. Анан тынчтык кандай? Негизи кармачыл адам уйкучу болот деп көп айтып атпыз. Тынччылар бар түнүндө кечки ушундай той менен жүрөт, той менен алек болуп, ошентип анан кечирээк жатып, анан кечирээк туруп калат. Алардын жумушу кечинде башталат той дегендей. Бирок бизде ар кандай убакыт болуп калат. Кээ бир убакта менде бир случай болгон, 3 сутка уктабай калган убакыт болгон да. Адам уктабай калган убакта кадимкидей бир нерсени угуп атасың, бирок ошол эмне жөнүндө сүйлөп атат, ал нерсеге мээге кирбей калат экен, зависти этип калат экен да. Ушундай нерсе болуп калган да. Жумушта ар кандай нерсе болот. Уктабай калган күндөрүбүз болот, эртең менен эрте турган күндөр болот. Кээ бирде кеч туруп калган күндөр болот. Эми жумушка жараша болот. Күндүзү съемка болсо, кечкисин монтаж болуп калат. Акынды деле элестетсеңер, мындай алдында шам турган, анан ушундай колунда ручка, калем, кармак турган сүрөттү элестетесиңер акындыра. Ошонун сыңарындай эле чыгармачыл адамга бул иликом деп коет. Кеч убакта жакшы келет да. Адам жалгыз калганда, же болбосо ушу кеч кирип баратканда, анан ошондого монтаж жасасаң, же болбосо жана башка нерсе кылсаң дагы жакшы ой деп ойлойм. Жакшы, биз жогоруда эле маек куруп жатканбыз. Мисалы үчүн көптөгөн кинолорго биз анализ жасайбыз, сынайбыз, мындай болуп калыптыр, бул жагын мындай кылып койсо болмок деп. Бирок ошонун артында канча деген кыйынчылыктар жатат, канча деген адамдар иштейт, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр. Мисалы үчүн кино тартыш оңойбу же клип? Бирок ошентсе деле баягы киного караганда клипте ошол нерсени кыска 3 мүнөттүн ичинде баягы берүү керек, батырып берүү. Ар бир нерсенин кыйынчылыгы бар. Кино тартуу азыр бизде кичине жеңилирээк болуп калды. Биз кыргыз фильминде да иштеп калдык. Ал жакта мурунку иштеген агайлардын, мундагы агайлардын сөздөрүн, окуяларын угуп калсак, ошол кездеги камеранын салмагы бардыгы чогулганда бир 70 килограммга жакындап чыккан. Анан азыр телефон менен деле тартып коюп атабыз. Көбүнчө связь цифра форматка өтүп калды. Жеңил. Андан тышкары азыр бизде көбү өзү тартып, өзү монтаждап, ушул сыяктуу да, мындай мурунку канчалык команда чогулуп иштей турган болсо, азыр ошончонун бардыгынын жумушун 1-2 эле киши алып, анан сапатынын жакшы болбой калгандыгы да мүмкүн ошондонбу деп ойлойм да. Себептен ар бир ишти звукач, же болбосо мисалы үчүн профессионалдык негизде оператордон эле 3 болуш керек да. Бирөө по фокусу болуш керек, бирөө помощниги, бирөө оператор өзү болуш керек. 3 оператор тартыш керек. Бизде өзүбүз тартабыз, өзүбүз монтаждайбыз, жана башка нерсе болуп атат. Ошондон да мүмкүн биздин кичине башка өлкөлөргө салыштырмалуу кинонун сапатынын деңгээли кичине азыраак болуп жаткандыгынын себеби мүмкүн ошондон деп ойлойм да. Жакшы. Анан тасма тууралуу
Тасма студиясы 2009-дан бери иштеп келатат, ошол тууралуу дагы кененирээк айтып берсеңиз. 2009-жылы ошо 3 адам негиздеп ачканбыз. Ошо Сергек, анан берки кыздын атын унутуп атам. Анан экөө ошо башка сферага кетишти, анан ошо мен калдым. Ошондон кийин тынчтык келип кошулду. Ошондон бери эле иштеп келатабыз, ар кандай проекттер менен иштедик, ар кандай долбоорлор менен ошентип улантып жакшы Кудай буйрса. Андай болсо учурдагы жаңылыктар менен бөлүшпөйсүздарбы? Азыркы учурда иштеп атасыздар. Азыркы учурда телепроект иштеп атат, анда балдар иштеп атышат. Еще жакында бир 3 клип 3 эмес, бирөө бүткөн, монтаж болуп атат. Экөө алдыда да, үчөө алдыда азыр да клиптер баштайбыз, Кудай буйрса. Көбүнчө кайсы ырчылар менен иштешесиздер? Канча клип тарттыңыздар? Көп эле негизи. Канча клип? Жолда эсептенем, может 100-ден ашат да. Экөөбүздүн эмгекти бириктиргенде. Көбүнчө улумунда ырчылар менен иштешип калабыз. Могу акыркы 10 жыл деп айтсак болобу, же болбосо акыркы Бешекеевдин, Сыймык Бешекеев агабыздын ырларынын клиптерин бүт баарын биз тартып келебиз. Могу жакын арада да кече күн дагы жолугуп сүйлөштүк. Дагы 3 клипин алдыда тарта турган болдук. Андан башка да көптөгөн ырчылардын тартып келебиз. Көбүнчө улумундагы ырчылар кайрылат. Анан көп айтып калат, ретро тартпайсың, ретро жанрында болуп калса, силер тартып бергилечи, силер жакшы тартасыңар да ретрону депчи. Негизи андай деле эмес. Ретро болобу, этно болобу, заманбап болобу, баардык нерсени тартуу биз үчүн кыйынчылык жаратпайт. Бирок мисалы үчүн сиз келе турган болсоңуз, ошол эле бир 80-жылдардагы образды камтыган ырды ырдап келе турган болсоңуз, сценарий жазбай келгенде ошого туура келип калат. Анан акын деле ырды жазайын дегенде бир ойду берейин деп жазат да. Ошол сыяктуу эле клипмейкерлер бул ошол нерсеге жүз бере турган нерсе болуп калат да. Демек учурда клип менен алектенесиздер, кайсы фильмдерге, кайсы кинолорго ошол учурда кызыктуу учурлардан айтып кетсең? Студия ачылып электе мен мурун ошо биринчи кино жаатына кошулганда ошо башламанда кошулгам да. Үкү тобу. Эки тобу менен чогуу. Андан кийин ошо президентче Рабонуш 2де ошо технический группа биздин студиялар иштеди полностью. Андан кийин Сүйүм менен иштеп ошо Солуан Каректе дагы иштештик алар менен чогуу. Мачодо иштештик ошо кино жаатына ошолор менен иштештик көбүнчө. Баягы өзүбүздүн кинобуз дегенде баягы сапаттуу бир кино тартсакпы деген сценарийлер бар бизде, 2-3 сценарий бар, бирок ошо каражатты топтоп алып туруп анан өзүбүз бир жакшы бир элге мындай пайдасы тийген бир жакшы сапаттуу кинолор тартсак деген ойдо да. Көбүнчө ошол кино жаатында клип болгондо кайсы мамлекеттердикин дагы көрүп жактырасыз, кайсы мамлекеттердикин баалайсыз? Эми ар кандай да карап келсең биздин деле клиптердин арасынан жакшы мыктылар чыгышы мүмкүн. Кээ бирлер чет өлкөдөн да чыгышы мүмкүн да. Анан биз ошо көбүнчө баягы турецкий каналдар менен иштешип калган үчүн бир клип ошо кимдикин тарттык, Арас Элзес деген өзү Азербайжан, Швецияда жашайт да. Ошо Кыргызстанга келип тарттырып келди. Ошонун клиптерин да көрүп биз ошо батыш деп коебузбу? Батыш болуп калса ошол жактардын дагы кадрларын көрүп, ошолордон дагы бир опыт алдык деген да ой бар да. Заманбап клип, анан ретро клип деп бөлүнүп атпайбы, этно деп. Ошонун кайсынысы эң жеңил? Заманбап жеңил. Себеп дегенде студия, компьютерный графика, тарттың бир жерден бүтүрүн келди. Биз кыйналабыз. Ширин Сарыгулованын клипин тартып атканда өтө кыйналдык постановкасында. Себеп дегенде Урпабыз Манастын деген аталыштагы чыгармага тарттык. Биздин каскадерлорду, атчандарды, ошол кездеги салгылашууну, жана башка көп нерсени чагылдырдык. Бул этно тартканда ар бир сөйкө шакегине чейин детально карап чыгыш керек баардыгынчы. Көргөн эл баягы Бышканическе эмнеде ысынчы көп деп коебу. Ар бир катаңды карап чыкпасаң, ошондон мындай
чыгарма жараткан чыгармаң кичине артка тартылып калышы мүмкүн да. Андан тышкары этно, анда дагы ретро. Ретрода дагы кийимдерине көп басымдуулук кылып, ошол убакытты мындайча айтканда жытым бере тургандагыдай нерсе кылганга аракет кылыш керек да. Заманбап азыр өтө жеңил нерсе. Бул жерден коюп бир эле светти жакшы коюп ырдатып койсоң, клип болуп калат. Жакшы. Демек бул жааттан кетейин деген негизен оюңуз жок. Экөөбүз эки жакта иштейбиз азыркы убакта. Мындайча айтканда мамлекеттик жумуштарда дегендей. Бирок суббота, воскресенье күндөрү башыбыз кайра бирге. Бул күндөрү чыгармачылык менен алектенебиз. Кээ бир убакта ушундай иш күндөрү деле бош убактыбызда чыгармачылык менен алектенебиз. Бирок экөөбүз эки башка тармакта иштейбиз да. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге келген коногубузга суроолоруңуздар болсо, WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Жана ошондой эле кайсы киного кызыгасыз, эмнеси менен жагат деген суроого деле жооп берип өтсөңүз болот. Айгерим жогоруда мен айтып өттүм эле кайсы кино мага жагат дегенде зомбилер деп айттым мен. Эмне үчүн кыргыздар зомби тартпайт? Кыргыздар зомби тартпайт. Биз менталитетке жатпайт го дейм. Бизде андай түшүнүк деле жок да. Зомби деген бизде апенди деген бар. Эма күлкүлүү иретинде айтканда. Зомби деген диний көз карашта анда туура эмес нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда ужас кинолор дагы жок, же мүмкүнчүлүк жокпу? Мен баягы ужас киного көп көз карашым мына каршы да. Каршы. Эми бул кичине адамдын психологиясын бузат го дейм да. Көбүнчө баягы мындай маанилүү, пайдасы тиген кинолор тарсак жакшыбы дегеним да. Ошондой эле. Мисалы үчүн тарыхый кинолор болобу же жанагындай социальный кинолор болобу, ошолор кичине таасирлүү, элге пайдалуу дегеним да. Анан баягы клип тартууда же кандай проекттер жасоодо кайсы мамлекеттерге барып келдиңиздер? Биринчи биз ошо Тыры Табаз менен иштешип, Ата Юрт деген проект менен иштедик. Иштегенде бул проект негизи машина менен кыдыруу да. Ушу Казакстандан баштап, Казакстан, Татарстан, Башкырстан, Чувашстан, Дагестан, Алтай, анан Турцияга бардык. Ошо мамлекеттерди кыдырдык. Азыр алдыда да бир проект болуп атат. Ошо Алтайдан баштап Турцияга чейин машина менен кыдыруу да. Бака сунуштап атабыз, эгер өтүп эметип калса, аны Кудай берсе, ал проект менен иштейбиз. Жакшы. Анан клип тартууда кандай кызыктуу окуялар бар? Же болбосо баягы сиздин жиңиңизге тийген дагы бир нерселер түшүнүңүз түртөт? Албетте, ар бир иште болот. Кыйынчылыксыз ийгилик жаралбайт деп коет го. Эгерде кыйынчылыксыз ийгилик жарала турган болсо, анын баркы жок депчи. Ансарында эле ар бир иште кыйынчылыгы бар, күлкүлүү бир окуялар болот. Эстегенде бул Сыйынбек Бешекеевдин «Офицерлер» деген аталыштагына тартып элек. Биз 23 февралга бүтүрүп беришибиз керек эле. Анан ушундай күч алып, эл менен иштеп аткан убакта эмеге барып калдык. Кой Таш. Ошол жакка барып калдык. Анан ал жакка барып, биз чын эле сценарийде бул Баткен окуясын чагылдыруу болчу жазганда. Анан террорист таппайбыз. Анан эмне кылам, каяктан деп анан жездем мурда намаз окуй элек кезде, мен бир тууган жездем болуп калат. Айтып жүрчү, мен киного тартышам мындай депчи. Анан кийин намаз окуп сүннөт менен жүрүп калдым, мындай сакал менен. Анан барып ал кишини алып келдик. Алып келди, анан кепка кийип ушундай болуп койсок, ана террорист болуп калат экен да. Эми биздин жүрөккө сиңип калган да, значит, сакалы барлар террорист экен депчи. Негизи андай эмес да. Анан сакалы барлар пени кош койду. Ошол нерсе кызыктуу болду. Андан тышкары биз съемканы бүтүп, биз полный техниканы алдык, боевой эмелер, огу жок эмеге, боевой эмелерди алдык, куралдардын баардыгын алдык, гранатомет бүт баардыгын. Анан берки машинага батпай, Айтбек байкенин машинасын багажына салып койгонбуз да. Съемка бүттү, БМП танкаларды тарттык, андай мындайлар тарттык. Анан съемка бүтүп, биз тигилер менен коштошуп, офицерлер менен макул деп кетип баратып, анан жолдон эстеп атпайбызбы.
көрсө багажда бизде полный курал бар болчу да. Анан кайра артка айдап барып, анан заставага таштап, анан кеткенбиз да. Эгерде ошол жерден жылып мындай күч органдары кармап кала турган болсо, бизге да ишенмек эмес. Ал жактан баягы тигилердин салып съемка колдонгонубузду. Эми мындай жаткан мыйзамдын алдында дагы биз өтө туура эмес нерсе болуп калмакта. Мындай жаткан Аллах Таала ошондон сактап кайра алып барып тапшырып анан. Анан сиздерде мындай тартылган кадрлар өчүп кеткен учурлар болду беле? Андай пока что боло элек. Болбой эле койсун. Телекөрүүчүлөрүбүздөн бир дагы суроо келген жок, эмнегедир же киного кызыкпайбы? Жок, баары кызыгат, менин оюмча. Өзгөчө биз көрүп отурган айымдар сериал. Ал эми сиздердин оюңузда да барбы ошол сериалга тартуу бар. Азыр пока ойлонуп атабыз, но келечекте тартабыз Кудай берсе. Жакшы. Буга чейин Ак кеме кинотасмасы Чаңгыз Айтматовдун чыгармасында тартылган. Но ошол тууралуу дагы баягы кадр артындагы окуяларды угуп отурсак айтор ошончалык кызыктуу, баягы момунчалды, баягы Орозкол бетке чапканы, баланын тартылбайм деп ыйлаганы, мына ошол тууралуу сиздерде дагы ошондой окуялар болсо керек деген ойдо да кандай түшүнбөстөр болуп кетти дегендей. Же болбосо мен болду тартылбайм, келишимди бузгандар болду, же клип даяр кылып бүткөндөн кийин балким ошол аткаруучу ырчыга жакпай калган учурлар да болду беле. Андай нерсе болду элек го дейм. Көбүнчө азыр биздин ырчылар заманбап клипти кандай болот деп атпайсыздар. Ошол сыяктуу эле ырчылар өзүнүн өңү түсүн кандай аткарганын карайт да. Мындай эмеге көп басымдуулук кыла бербейт да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, азыр клип тарткандар өтө көбөйүп кетти. Бир-эки той тартып коюп эле андан кийин ошо клип тартып, мындан жатканда биздин рынок деп коебузбу, мындайча айтканда биз да ошол нерсени акча таап атабыз да. Ошол нерсенин баасын өтө түшүрүп жиберди. Биринчиден тарта турган нерсе адамдар көп болгондуктан. Анан сапаттуу жагынан да мүмкүн кичине начарраак тартып калган күндөр болуп калып атат. Кээ бир жакшы тартып атат. Жакшы. Анан бир клипти канча күндө тартыптырсыздар? Ар кандай эми клипке жараша. Кээ бирлер 2 айлап, 1 айлап кетиши мүмкүн. Кээ бирлер 1 күндө өтүп калышы мүмкүн. Ошондой учурлар. Бүткөн боло элек биз. Азыр жума. Жогорудагы офицер клиби канча күндө бүттү? 11 күнгө дейм. 15. Бир кадрды башында самолет учуп келаткан жери бар. Як-40 деп коебу, военный, кукурузник деп коет. Ошол учуп келаткан эмесин кадрын 3 секундту 1 күндө тарткан. Эмне үчүн ал 1 күнгө? Же самолет келбей атты? Жок, самолет учуп жүрдү биздин карамагыбызда эле. Просто ошол нерсеге мындай кадрга туш келбей. Кадрга туш келиш керек, ойдогудай болуш керек дегендей да. Жакшы. Саламатсыздарбы, киного катышайын дедим эле, кандай кылсам болот деп эле суроо берген экен. Эмнеден баштасын биздин телекөрүүчү? Киного катышса, азыр тамаша иретинде айтканда көп эле тааныштарын тартып калды. Талантка басымдуулук жасаган бул кастингтерде, кыргыз фильминде көбү ошондой кастинг кылып, анан ошонун негизинде алат да. Анан көбү негизги жашоодо бул табигый Аллах Таала берген бир актер болуп калышы мүмкүн. Алар тааныш жок калып калат да, каяка барарын билбейт. Тааныш жок дегени бул кайсыл жакка кандай кылып жолун табарын билбейт. Анан бизге жазып кабарлашса болот. Фамилия, аты жөнүбүз бар эми интернеттен азыр. Анан эгерде өңү келбети туура келсе, биринчиден эң биринчи бул ошону. Экинчиден бул аткаруусу чеберчилиги туура келе турган болсо тартабыз. Эң жакшы, азыр болсо биз рекламалык бөлүккө кезек берели, андан кийин кайрадан маегибизди улайбыз, алыстабай туруңуздар. Дагы да болсо сиздер менен биз маегибизди улайбыз. Дагы бир суроо келген экен, суроодон баштабайлы. Жашоодогу негизги максаты деп туруп, ал эмне? Максатыңар эмне деген экен. Макул, жооп берип көрүңүз. Эми максатыбыз бир Кыргызстанга бир пайдалуу бир кино жаатынан чыгаруу да. Эми аракетибиз бар да, максатыбыз багы
дүйнө жүзүндө таратуу, Кыргызстандын кинолорун көрсөтүү. Эгер колубуздан келип калса ошону жеткирүү да биздин максатыбыз. Адам көргөнү көзөр алган соң артыңда жакшы адамды тарбиялап, жакшы бир ис калтыруу. Ошону менен бирге эле сен адам болуп улканда жашап жатасыңбы? Элдин биз чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөн кийин элдин аң сезимине өзгөртө турган, элге тарбия бере турган жакшы бир өңүттө чыгармаларды элге тартуулоо да. Кино, теле, ролик жана башкалардын баардыгы бул идеологиялык курал болуп эсептелет. Анын сыңарындай биз адамдын идеологиясын бир бөлүгү бул жанакындай роликтер менен, социалдык роликтер менен, кинолор менен жана башка нерселер менен бир нукка чүргөнгө кичине аракет кылабыз. Эң жакшы. Экөөңүздөр тең тарбиялык мааниде тартсак деген ниеттериңиздерди айттыңыздар. Ошол эле сөзгө улай суроо келиптир. Дин боюнча кино тартсаңар болобу дейт. Сахабалардын өмүрү жашоосунан деп мисал дагы келтирген экен. Дин боюнча кино тартсак болот. Мен да өзүм даватчымын. Дай. Мен да ошо даватка чыгып калганда дагы жергиликтүүлөрдө таанышып калып сүйлөшүп калганда дагы ушундай сунуштар көп келип калат. Ушул чөйрөдө иштейт экенсиң, кино же ролик тартпайсыңарбы деп. Албетте тартса болот, бирок бул өтө мындай тонкий иш да. Мындайча айтканда, ошол ар бир тартыла турган чыгармаңды алымдар менен кеңешип кылбасаң, туура эмес кылып алышың мүмкүн да. Албетте. Анан ошол мисалы үчүн баягы клип сунуштагандан кийин ошол клиптин ырыны болуп, ошого карата кандай кылып баягы образ берсек деп ойлонуп атып, канча күндө сценарий жазып өтөбүз. Анан жогоруда эле айткандай, баягы чыгармачыл адамдардыкы кечинде баягы илхом келет деп атпайбы. Ар кандай болот. Кээ бирде сценарийди ойлонуп жүрө бересиң, анан ар кандай ой келет, жаңысы келет, мындай окуя да. Окуяны составить эткенде биринчи негизги ой келет да. Анан эми ошол нерсеге окуя кылыш керек да. Ар кандай ой келет, кээ бирде бир күндө жазып коесуң, кээ бирде может азыр чыгып баратып бир нерсени ойлонуп коюшуң мүмкүн. Кээ бирде мүмкүн андан кечирээк келип калышы мүмкүн, ар кандай болот. Эң жакшы дагы бир суроо келиптир. Бир клип тартыш үчүн канча сом деген экен, буга чейин кандай куралдар дагы керек деп жазды эле. Сиз жооп бересиз. Куралдар, кандай курал түшүнбөдүм. Багаждагы куралдар эмес. Эми ар кандай клиптер баягы кымбат клиптер болот, арзаныраак клиптер болот. Эми ошо клиенттин шартына жараша, анан сапатына ошо эгер сапаттуу болом десе, анда акчасы өйдөрүк болот, андай айткандачы. Анан техника эми ал жагын тыштык айтып кетсең болгон, эмне керек, кайсы керек, кандай кылып тартыш керек. Ар кандай негизи сценарийдин негизине жараша тартылат да. Кээ бир убакта коптер, квадрокоптер деп коебуз, вертолет. Ошондой керек болуп калат. Ронин деп коебуз, бул камеранын калчылдабашы, кайсыл жакка жүрсөң да плавно жүрө берет го, артынан ичип. Ошондой нерсе керек болуп калат. Кээ бирде рельс керек болуп калат. Бирок негизги основной камера, жакшы заманбап сапаттуу 4К форматында алган камера керек. Монтажный жакшы стол керек, эгерде үйрөнчүктөр болсо, үйрөнө турган адамдар болсо. Цвет. Ошо негизинде тартса болот. Анан клиптин баалары эң арзан тартканыбыз $500 тартып жүрөбүз, азыркы сумма менен. Анан эң көбү где-то 6-7 чейин тартканбыз, ал бирок чоң долбоор катары. Эң жакшы анан бир учурларда iPhone менен дагы кино тарткан учурлар болду эле. Мен ошонун показына баргам. Ошондо балдар чакырып, анан барган ужас кино болчу. Алба бизде бала кезде чоң апалар айтып эле Албарсты, анан Болбо кемпир, анан Жез кемпир деп коркутуп калчу эле го. Ошол сыяктуу бир образда бир окуяны тартыптыр.
жакшы таптыр студент балдар болчу, мындан 2 жыл мурда болсо керек. Мен барып показына барып көрүп билгем. Анан студенттердин деңгээлине ал жакшы нерсе. А бирок негизи бул iPhone менен кино тарткан болбойт да. Себеп дегенде бул жерде профессионал деңгээлде бул артында фокус болуш керек, свет болуш керек жана башка нерселер болуш керек да. Жакшы. Анан ошончалык таланттуу көптөгөн клиптерди тартып, жакшы жеткиликтүү берип жаткан биздин инсандарыбыз кайсыл жактан колдонор болот? Өзүңүздөр. Мен Ысык-Көл областынын Тоң районунан болом. Азыр Эшберов атындагы айылынан. Бирок жерден өспөй калдым. Мен ошо бияқта эле өстүм, шаарда. Мен Тогуз Тороо районунда Казарман шаарчада төрөлүп өскөм. Ошол жакта 11-класска чейин орто билимди ошол жактан аяктадым. Андан кийин бул жакка келдим. Бирок өзүмдүн түпкү ата тегим Жумгалдык. Жумгалдык болобуз негизи. Анан ошо Тогуз Тороодо туулуп, атам дагы, мен дагы, чоң аталарыбыз негизи Жумгалдан. Эң жакшы анан негизи кино жаатына башпаган дегендер аябай көп да. Тартам дейт, кээ бир актер болом дейт, жаңы эле суроо берип өтүштү. Ошолор эмнеден баштасын, аларды бир шыктандырып өтпөйсүздөр? Ар кандай нерсе болот. Мисалы үчүн менин биринчи кесибим инженер-программист, коммуникация тармагы. Экинчиси телережиссер. Мындайча айтканда кино режиссерлук билимим жок. Айтбек байке деле башка кесиптин ээси, бирок канчалык теория болгонго караганда практика болсо, тажрыйба топтогонуңа бул өтө жакшы нерсе болот да. Ошонсуңарындай жаңыдан келип свет кармап үйрөнсө, мисалы да, кошулуп ошол ишке аралашса, анан акырындык менен ошо камераны өзүнө отуруп калат, акырындык менен режиссер болуп, тигиндей тартыла, мындай тартыла деп башкарып калат дегендей. Андай болсо сиздерге барып практика кылса болобу дейт. Болот, конечно, келип үйрөнүп эметсе, эгер кызыгуусу болсо аралаша берсин. Эме кылса болот, Facebook'тан жазса болот. Тынчтык Турдалиев, Айтбек Орозбеков деген экөөбүздүн ысымдарыбыз. Достук жөнөтүп жазып койсо болот. Эгер достук толуп калган болсо, мындай SMS кылып жазса болот. Анан иштешсек болот, бизге үйрөнө турган адамдар дагы, жардамчылар да керек болуп калат бул учурда. Жакшы. Демек, биздин көрүүчүлөрүбүз кино тартууга же болбосо катышууга же ошону практика алууга кызыгып жүргөн болсо, Тынчтык Турдалиев, Айтбек Орозбеков деген Instagram, Facebook баракчасына өздүк дайрекке мындайча айтканда жазсаңыздар, сөзсүз түрдө жооп берет. Андан сырткары кызматташсаңыздар дагы болот. Сиздерге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип баратат. Эркин микрофон узаталы. Кыргыз элине каалоо тилегиңиздер болсо. Биринчиден сиздердин чыгармачылык жамаатка чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, өлкөбүздө тынчтык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун, бөлүнүп жарылуудан сак бололу, барыбыз мусулманбыз дегендей көп учурлар болуп кетип атат, чегара андай мындай дегендей. Анан эң негизгиси ынтымак, анан ден соолук боло турган болсо, Аллах Таала калган нерсени ниетибизге жараша берет. Сиздердин жамаатыңарга чоң рахмат. Ушу чыгарганыңарга мен деле тынчтыкка кошулам. Тынчтык болсун, аманчылык болсун, баары болсун. Бири-бирибизди айтта беле жүрө берели. Жакшы. Чоң рахмат алдындай убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Жана ошондой эле жакшы кино клиптерди сапаттуу десем дагы болот. Дайыма эле биздин кыргыз элеске кызмат кылып жүрө бериңиздер. Зомби, сериал, анан аватардан да ашыра тартыңыздар дейин дагы. Биз программабызды улайбыз. Азыркы Саркеч сумкалар тууралуу сюжеттен соң кайрадан жолугушабыз.